7 кылым. Мекке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктердин алдына чыгып мындай деди: "Бул колумдагы буйрукту силер да, силерден кийин келгендер да эч качан өзгөртө албайт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эмне тууралуу айтып жатат? Албетте, ыйык Куран тууралуу. Бейиш нуру. Ыйык Куран өзгөргөнбү же жокпу? Ислам дини келгенге чейин Аллах Таала пайгамбарларды жөнөтүп, аларга китептерди түшүргөн. Торат Муса алейхиссаламга, Забур Дауд алейхиссаламга жана Инжил Иса алейхиссаламга түшкөн. Бул пайгамбарлар жана китептер белгилүү бир коом үчүн гана болчу. Убакыттын өтүшү менен бул китептерди адамдар өздөрүнүн кызыкчылыктарына ылайыктап өзгөртүп алышкан. Мисалга алсак, Википедиянын берген маалыматы боюнча азыркы күндө Инжилдин протестанттык христианчылыкта 66 түрү, ал эми православиялык христианчылыкта болсо 81 түрү бар. Бул китептер бири-биринен аябай көп айырмаланат. Ошол эле кезде бөлүмдөрүндө бири-бири менен карама-каршы келген стихтер, биздин тил менен айтканда аяттар бар. Атүгүл былтыры чыккан Инжил менен быйылкы жылы чыккан Инжилдин ортосунда да айырмалар, карама-каршылыктар бар. А биздин Кураныбызчы 1400 жылдан бери өзгөрдүбү? Келиңиздер, карап көрөлү. Кураныбыз өзгөргөнбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктердин алдына чыгып, "Бул колумдагы буйрукту силер да, силерден кийин келгендер да эч качан өзгөртө албайт" деп Куранды назарда тутуп айтат. Ал мезгилдери мушриктердин эң чоң максаты Куранды жок кылуу же болбосо өзгөртүп жиберүү эле. Андан кийин да 14 кылым бою дин душмандарынын эң чоң максаты Куранды өзгөртүү же жок кылуу болгон. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо кебелбестен туруп Куранды эч ким өзгөртө албайт деп ишеничтүү айта алууда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге таянып мынтип ишеничтүү түрдө айтууда? 7 кылымдан тарта ушул доорго чейин Курандын бир да аятын, атүгүл бир тамгасында эч ким өзгөртө алган эмес. 7 кылымда кандай болсо, ошол бойдон сакталып келе жатат. Куранды мусулмандар китептин барактарында эмес, тескерисинче мээсинде сактап жүрүшөт. Учурда дүйнө жүзүндө миллиондогон хафиздер бар. Хафиз сөзү сактоочу, коруучу деген мааниге келип, Куранды баштан аяк жаттап алгандарга карата айтылат. Мисалга алсак, 2013 жылы Пакистанда бир эле жылда бир эле медреседе 63556 хафизди даярдап чыгарышкан. Бул өлкөдө жалпысынан дээрлик 1 миллион хафиз бар. 5 миллион эли бар Ливиянын ар бир 5-чи жараны хафиз. Ал эми Туркияда болсо 150 миңдей хафиз бар экендиги такталган. Куранды баштан аяк жатка жаттап алуу өзүнчө керемет албетте. Бул да Курандын миңдеген касиеттеринин бирөөсү болуп саналат. Мисалы, учурда дүйнө жүзү боюнча бир да Библияны жатка жаттап алган киши жок. Атүгүл тарыхта да бир да киши болгон эмес. Учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан калган эң эле эски Курандар Ташкентте, Истамбулда жана Англияда бар. Бул Курандын нускалары азыркы күндөгү Куран менен дал келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач миңдеген сахабаларга Куранды жаттаткан. Кийин Абу Бакр, Умар, Усман разияллаху анхулардын убагында китеп болуп даярдалган. Учурдагы эң эски Курандар ушул доордон калган Курандар болуп саналат. Дүйнөдө эң көп окулган жана жатталган китеп бул Куран. Миллиарддаган нускалары бар. Мисалы, дүйнөнүн бир бурчундагы Куран менен экинчи бир бурчундагы Куранды салыштыра турган болсок, бир да айырма таба албайбыз. Тамгаларына чейин окшош болуп чыгат атүгүл. Эгер ушул күнгө чейин Куран аяттарында карама-каршылык болгондо, дин душмандары аны дүйнөгө пропаганда кылып жайышмак. Тынчтыктын дини болгон ислам динин терроризм менен айкалыштырган бир жырткыч пропаганданын доорунда бир да мындай маалымат тараган эмес. Демек, Куран эч качан өзгөртүлгөн эмес. Эч качан эч ким Куранды өзгөртө албайт. Себеби Аллах Хижр сүрөсүнүн 9-аятында мындай деп айтат: "Ырасында эскертмени Куранды биз түшүрдүк. Эми аны өзүбүз сактайбыз."
Kur'andın Risola-i Nur аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.